Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Орозоңуздар кабыл болсун. 7-чи каналда Орозодо 30 сабак теле долбоору эфирде, сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен Кудай буйрса ошол Дарак басма үйүнүн негиздөөчүсү, кыргызстануучу, манастануучу устазыбыз, котормочу, бир нече китептердин автору, мына алдыңыздарда турган ошол керемет казына китептердин автору ошол устазыбыз Идрисов Сейитбек агай келген. Ассаламу алейкум, орозоңуз кабыл болсун. Рахмат, сиздердин Хош келдиңиз. Аянда сөз башынан болсун. Мынакей бүгүн ушул руханий жактан жетилүүнүн 7 баскыч деп керемет бир тема койдук. Ошол баскычтар жөнүндө бир эл менен амандашып айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Ошол Темирлан агай, сиздерге чоң рахмат. Бизди ушул Орозодо 30 сабак программаңыздарга чакырып, ошол эл менен амандашып, элибиз менен ушул өзүбүздүн пикирибизди айтканга жакшы бир мүмкүнчүлүк түзүп берип атасыздар. Сиздерге чоң ыраазычылык билдирмекчибиз. Урматтуу мекендештер, ыйык Рамазан айыңыздар баарыңыздарга кут болсун, берекелүү болсун. Кудай таалам ушул ыйык Рамазан айында өзү убада кылган чоң соопторду, сыйлыктарды баарыңыздарга насип кылган болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Биз Дарак басма үйү катарында мындан бир 5 жыл мурда түптөлгөн болчубуз. Ошол түптөлгөн күндөн бери ушу элибиздин руханий дүйнөсүнө тазалай турган, арулай турган, биздин ушу элибизге пайдалуу болгон китептерди Керемет китептер алдыңыздарда турат. Жарыялап, ошол элибизге жеткизип, ушул элибизге ушул китеп аркылуу бир пайдабыз тийсе экен, кызматыбыз болсо экен деген максатта иштеп келе жатабыз. Мына өзүңүздөрдүн эфириңизде эми азыраак эле китеп алып келдик. Көп баарын көтөрүп келе албадык. Колубуздан келишинче көтөрүп келдик. Алла разы болсун. Бул жерде мына өзүңүздөр көрүп тургандай 4 халифа, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кийинки 4 халифанын өмүр таржымалыга байланыштуу китептерибиз бар. Андан кийин пайгамбарыбыздын жубайы Азирет Хадижа энебиз, Азирет Фатима, Азирет Айша энебиз боюнча сонун өмүр баян китептери бар. Кызы Азирет Фатима энебиз боюнча сонун китеп. Андан кийин биздин Орто Азияда белгилүү болгон 15-кылымда жазылган бүткүл биздин Ханафи мазхабы боюнча шариаттын жол жоболору, эрежелери жазылган Мухтасар аль-Викая деген китебибизди мындан бир 2 жыл мурда басып чыгарып, бул боюнча Кыргызстандагы баардык медреседеги мечиттин имамдарына конкурстарды уюштуруп келдик. Андан ушундай бир жакшы бир эмгек жарыкка чыккан. Андан кийин сиз кармап турган пайгамбарыбыз тууралуу 100 суроо, орозо тууралуу 100 суроо, Куран Керим тууралуу 100 суроо, мындагы башка топтомдор дагы бар. Мисалы үчүн ажылык боюнча 100 суроо, намаз тууралуу 100 суроо деген китептер. Алла разы болсун. Сиздики 100 болуп атпайбы? Азыр айрымдар ошол 100төөдөн сайып атат да, 100 маштаб жана сиздики 100 суроо бардыгы мындай. Пайгамбар жөнүндө, орозо жөнүндө, касиеттүү Куран Керим жөнүндө мынакей ажайып, Кудай буйрса. Эми жакшы нерсе го. Негизи 99 деп кээ бир китептерде ошентип айтышат. Себеби Алла Тааланын 99 сыпаты бар деп айтышат эмеспи? Биз 99 эмес, 100 деп эле, мындай бизге 100гө көбүрөөк эмебиз. Ошол 100 суроо деп эле чыгардык. Сонун устаз. Айтайын дегеним, азыр эми улактар болуп атпайбы? Бул улак эми бизде баягы мындай улуттук оюн эмес, анан баягы Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан келет экен. Анан баягы мындай кээде кырсыктап калгончулар да болуп атат. Мындай одоно улак чабышып анан ошол мен элдин көрөрмандарды ошол китеп окуганга, ошол китепке салым кошсо деген изги тилегим бар да. Кандай дейсиз? Туура айтасыз. Биз буга чейин башка жакшы теманы ортого таштадыңыз. Негизи эле биз китеп окуй турган болсок, китепке жакын болсок, мындай окурман журт боло турган болсок, биздин жашообузда көптөгөн социалдык маселелер, көйгөйлөр чечилмек да. Себеби адам биринчи өзгөрүүнү өзүнүн ички дүйнөсүнөн башташы керек. Ошон үчүн биз баягы бүгүнкү темада дагы айтыла тургандай, адам ички дүйнөсүндө белгилүү бир этаптардан өтүп, жетилүүнүн бир баскычтарынан өтмөйүнчө ал адамдын жашоосунда бир өзгөрүү болушу кыйын.
Ошон үчүн биз буга чейин деле айтып келдик, азыр дагы деле айтып келатабыз да. Мисалы үчүн башка тармактарда көбүнчө спорт оюндарында, сиз спорт оюнуну мисал келтирдиңиз, ошон үчүн мен ушуну эметип атам, айтып атам. Эгерде бир чет өлкөдө кайсы бир спорт тармагы боюнча бир киши, бир мекендешибиз жакшы бир ийгиликке жетип, коло медаль же алтын медаль же күмүш медаль алып келе турган болсо, аны деген биз аэропорттон Кызыл Килемден өткөрүп туруп жакшы тосуп алабыз да. Эми жакшы ал ошол биздин желегибизди желбиретип, ошондой ийгиликке жетип келди деп ошондой бир сыйлап тосуп алып, анан аларга деген жакшы бир квартираларды белек кылып, же болбосо унааларды белек кылып, ушинтип элдин астында кадыр баркын аябай көтөрүп эметип атат. Мен буга каршы эмесмин, бирок мисал катарында эле айтып атам да. Ошол эле мезгилде мисалы үчүн биз чет өлкөдөн чоң бир конференцияга катышып, аябай жакшы бир илимий жактан аябай жакшы бир деңгээлге жеткен, же болбосо чет өлкөдөн Европа, Америкага барып туруп белгилүү, дүйнөгө белгилүү университеттен мисалы үчүн докторлук диссертациясын жактаган кишилерибизди биз эч кандай бир айтпайбыз дагы, этибарга да албайбыз да. Же болбосо дүйнөлүк олимпиадаларга катышып алтын медаль, коло медаль алып келип аткан студенттерибиз бар, окуучуларыбыз бар мисалы үчүн. Алар келгенде эч болбосо бир кабарга да чыгарып койбойбуз да. Алар жөн эле ошол келди, калып кетти дегендечи. Бул эмне үчүн салыштырылып атат? Себеби биз илимге, агартууга, китепке канчалык көп маани берсек, биздин жана жогоруда айткандай социалдык маселелерибиздин чечилиши жеңил болмок да. Тилекке каршы бүгүн өзүңүз мисал келтиргендей, ошол улакка 100 төө коюлду деп атабы, 100 төө деген бул эмне деген чоң эме, сыйлык. Биз китеп конкурстарын уюштурабыз. Китеп конкурсу уюштурганда мурда биз акчалай койчубуз да. 30 000 сом, 50 000 сом депчи. Азыр болсо жакшы, мындай жакшы спонсорлорубуз чыгып, умра коюп, умрага жолдомо, же болбосо машина коюп, ушинтип батирлерди 1-2 жолу коюлду, бирок андан кийин ал дагы болбой калды. Ушул сыяктуу китеп окуу жаатына да ушундай байгелер коюлса, мен оюмча биздин китеп окуган коом сөзсүз өсөт. Китеп анткени адамдын ой жүгүртүүсүн өнүктүрөт, ички дүйнөсүн тазалайт, жашоого болгон көз карашын өзгөртөт, адамдын жашоого бир так максат коюусуна жардам берет китеп окуучу. Ушул сыяктуу китептин толгондукун пайдаларыны элге, жерибизге, мекендештерибизге түшүндүрүп алсак, мен оюмча жакшы бир иш кылган болот элек деп ойлойм да. Иншалла агай. Алла разы болсун эми. Баягы бул жерге мындай көтөрүшүнчү алып келдиңиз, көп китептерди чыгардыңыздар, Алла разы болсун. Анан 7 баскычка өтсөк, кандай кылып басабыз агай? Баягы окуган эл озот дейт. Ооба. Бизде китептерде көбүнчө менин колумда азыр Мевлана Жалалеттин Руминин Месневи деген китеби турат. Бул киши Анадолу жергесине чыккан белгилүү ойчулдарыбыздан. Бул кишинин жазган чыгармалары бүткүл дүйнөлүк адабиятка кирген эмгектери бар. Анан ушул кишинин Месневи деген чыгармасынан биз кыргыз тилине тандалган икаяларыны тандап туруп биз кыргыз тилине которуп чыгарганбыз. Анан ушул кишинин китебинде бир адамды жетилүүнүн 7 бир баскычы баяндалган. Мен ошол 7 баскыча кыскача токтолгонго аракет кылайын. Албетте, кандай гана эл болбосун, кандай гана кайсы жерде жашабасын, кандай гана коом болбосун, алардын социалдык, экономикалык өнүгүшүндө, жашоосунда сөзсүз түрдө бир жакшы жашоого умтулуу, ушундай бир маселе биринчи орунда турат да. Биз кыргыз коомчулугу катарында дагы биз дайыма мындай биздин деле эмебизде, коомубузда социалдык маселебизде ушул маселе турат да. Биз канткенде жакшы бир жашоого жете алабыз, же болбосо эртеңки урпактарыбызды, муундарыбызды кандай бир жакшы бир жашоого жеткизе алабыз деген маселе биздин деле коомубуздун маселесинде турат. Бирок адамзат тарыхында көбүнчө жакшы жашоо дегенде көбүнчө материалдык
бардары жашоого көбүрөөк басым жасалат, басым жасалган. Бирок тилекке каршы бул деле керек албетте. Жакшы бардар жашоо бул деле адамдын баягы жакшы жашоодо жашаш үчүн бул деле керек нерсе. Бирок бул адамдык баягы жакшы жашоонун зарыл шарты болушу мүмкүн, бирок негизги шарты эмес да. Негизги шарты мына ушул ойчулдарыбыз айтып аткандай адамдын ички дүйнөсүндөгү мындай жетилүү баскычтары өтө маанилүү да. Эгер адам ички дүйнөсүндө ошондой бир баскычтарды жетилүүнүн этаптарынан өтө турган болсо, ошондо ал кишинин чындап жакшы бир жашоого, чындап бир руханий дүйнөсү бир жай ала турган бир керемет жашоого ошондо жете алат деген ойду айтышат. Бул 7 этап кайсылар, мен сизге кыскача бул китептен барактап туруп айта кетейин. Биринчи баскычы тообо дейт да. Биз арабча тауба дейт го. Тауба дейт, тообо дейт. Бизче айтканда тообо кылуу. Башча айтканда биз жашообузда Аллах Тааланы таанып билгенден кийин, Кудай Тааланы таанып билгенден кийин, сөзсүздө буга чейин кетирген кемчиликтерибизди, туура эмес жасап алган иштерибизди, бенечилик кылып, туура эмес жасап алган иштерибизди не кылабыз? Ошого тообо кылабыз. Тообо кылгандан кийин ошол нерсени кайра кайталабай, ошол боюнча бир чекит коюп, жакшы жаңы бир эмеге өтөбүз да. Тообо кылуу. Башка айтканда Кудай Таалага тообо кылуу баскычы дейт. Экинчи баскычында арабча вара деп коет экен. Бул башка айтканда күнөө иштерден сактануу деген нерсе экен да. Башка айтканда биз кайсыл иш күнөө иш, туура эмес иш. Башка айтканда шариятта Кудай Таала тарабынан тыюу салынган нерселер, күнөө иштери кайсылар? Ошол нерсени айырмалап билебиз. Кайсыл ишти жасай турган болсок, сооптуу, пайдалуу, өзүбүзгө дагы, коомубузга дагы пайдалуу, кайсыл иштер пайдалуу боло турган болсо, ошол нерсени айырмалап билип, күнөө иштерден сактануу бул экинчи этабында турат экен да. Адамдын жетилүү экинчи этабында. Муну арабча вара деп коюшат. Үчүнчү этабы болсо зухд деп коет. Бул эми баягы өтө эле дүйнөгө берилип кетпөө деген нерсе да. Биз кыргыздар эмне деп коебуз? Сук болбоо деп коебуз го. Мындай суктана бербешибиз керек да. Башка айтканда арабча муну зухд деп коет экен. Биз кыргызча муну сук болбоо деп эле которуп койдук. Башка айтканда дүйнөгө ашыкча берилип кетпеш керек депчи. Ушул экинчи этабы ушул экен. Андан кийин төртүнчү этабында болсо арабча факыр деп коет. Бизде баягында жөнөкөй жашоо, мындай ашыкча дүйнө эмес, мындай жөнөкөй жупунуу жашоодо жашоо ушул төртүнчү баскычта ушул турат экен. Андан кийин бешинчи баскычында болсо сабыр. Биз жашообузда, күнүмдүк жашообузда, коомдук жашообузда абдан көп мындай сыноолорго туш келебиз, кыйынчылыктарга туш келебиз. Ушундай мезгилде адам сабыр баскычындагынан өтүшү керек экен да. Сабырдын түбү сары алтын дейт кыргыз. Сабырдын түбү сары алтын. Сабырдуу болсоң озосуң, сабырсыз болсоң осолсуң деген бир макалдар биздин кыргыз баягы элибиздеги айтылган бул макал лакаптар жөнөкөй жөн жерден айтылган нерсе эмес да. Ушул адамдын жетилүү этаптарынан алынган сон бир керемет лакаптарыбыз бар. Андан кийин адамды жетилүүнүн 6-чы бир этабы бар экен. Бул арабча таваккул деп айтылат экен. Биздин кыргыз тилине которгондо тобокел. Биз жашообузда көбүнчө мындай күнүмдүк жашообузда, күнүмдүк болуп аткан окуяларда кээ бир нерселерге мындай таң калып эметебиз го. Ошол мезгилде мындай тобокелчиликти кармансак, бул абдан жакшы нерсе экен. Андан кийин 7-чи акыркы этабы, акыркы этабында арабча реда деп коет. Бул бизче айтканда мындай жан дүйнөнүн ыраазы болуп, бардык жашоодогу бардык нерсеге, бардык нерсе Аллах Тааланын буйругу менен болот деп, ошол жамандыкты дагы, жакшылыкты дагы бир жакшы нерсе катарында кабыл алып, жан дүйнөңдө ыраазы болуу, ырада деген арабча ыраазы болуу, жан дүйнөнүн бир бейпилдикке бөлөнүшү ошол 7-чи
жетилүүнүн 7-чи баскычы болуп эсептелет экен. Башка айтканда бул суфий аалымдарынын белгилеген бул 7 этабында адам ошол ар бир этаптан өткөн сайын эң 7-чи баягы жан дүйнөсү толук бир бейпилдикке бөлөнгөн этапка жеткенге чейин ушуна бир баскычтарды басып өтүшү керек экен. Биздин мына ыйык Рамазан айында көбүнчө биз ибадатка көбүрөөк көңүл бурабыз. Кудай таала болгон жакындыгыбыз артат, Кудай таала менен көбүрөөк баарлашабыз, дуа кылабыз, ибадат кылабыз, Куран-ы Керим окуйбуз. Башка айтканда биздин руханий жактан толук бир мындай бир тазалана турган бир керемет айда. Ушундай керемет айда ушундай бир аалымдарыбыздын, ойчулдарыбыздын ошол руханий жактан жетилүү баскычтарын дагы эске алып, ошолорду дагы биз орозодо колдоно турган болсок, ошол формулаларды, менин оюмча орозо бизге мурунку орозолорго караганда алда канча дагы мындай пайдалуу орозолордон болот деп ушундай бир ойлорубузду айткыбыз келет. Агай, Алла ыраазы болсун. Мындай ошол жана 7 баскыч айтпадыңызбы? Ошону амал кылганыңыздар сизден билинет да? Менденби? Ооба. Анан ошол тармакта жүргөн устаздарды да байкайм да. Мындай сабырдуу, мындай ошо илимине амал кылып, анан жөнөкөй, жупунуу болушат. Мындай жанагы эттин семиздиги артык шорпого чыгат дегендей. Анан ошо илимди алган устаздар болсун, ошо биздин жарандарыбыз болсун, баягы жүргөн турган жеринде мындай баягы адеби менен өтө мындай көркөм да. Анан ошо биздин көрүүчүлөргө мынакей орозодо 30 сабак деп керемет сабактарды кылып бердиңиз. Бул дагы бизге дагы элге да бир үлгү өрнөк болсун. Өзгөчө дагы ошол орозо айында кандай амалдарды күчөтүш керек? Орозо айында биздин 3 мүнөттөй убактыбыз калды да агай. Мен кыскача айтканга аракет кылайын. Биздин буга чейин устаздарыбыз дагы көп ушул нерсеге токтолушат. Биз орозодо жөн эле тамактан эле тыйылбашыбыз керек. Биздин көзүбүз, биздин оозубуз, кулагыбыз, ушул нерселердин баардыгы, башка айтканда баардык денебиздеги баардык мүчөлөрүбүзгө биз орозо карматышыбыз керек дейт. Бул кандай болот? Бул албетте биринчи кезекте биз өзүбүздүн оюбузду контролдогонго аракет кылышыбыз керек. Адамдын көп проблемаларынын баардыгы оюнан кетет. Адам бир нерсени жаман болсун, жакшы болсун, бир нерсени ойлогондо ошол нерсенин кайра ойлоно бере турган болсо, ошол нерсеси адамдын түпкү түйүмүнө, биз подсознание деп коет го орусча, түпкү түйүмүнө ошол нерсе сиңет дагы, андан кийин анын ички мүнөзүнү, ички баягы орусча айтканда характерини эме кылат, калыптайт баягы нерсе. Эгерде адамдын түпкү түйүмүндө, аң сезиминде кайсы нерсе көбүрөөк мындай өнүп, өсүп, тамырлап ала турган болсо, анын ошол адамдын сырткы дүйнөсү ошол нерсе чагылат. Сиз сүрөттө айтып аткандай, кээ бир устаздардын ички дүйнөсүндөгү нерсе анын сырткы дүйнөсүнө чагылган нерселер. Чыгат, Алардын жан дүйнөсү таза, жүрөгү таза, ниети таза, ошол нерселер сырткы дүйнөсүнө таза. Эгерде ниети, жүрөгү таза эмес кишилер боло турган болсо, анын сырткы дүйнөсүнө баягы адамдарга жасап аткан мамилесин дароо көрсөңүз болот. Иренчип каласың. Иренчип каласың. Ошон үчүн биз айтабыз, биздин китептерибиз, окуган китептерибиздин көпчүлүгү биздин жан дүйнөбүздү тазалаганга жардам берет. Анын эч кандай зыяны жок. Ошон үчүн биз ички дүйнөбүздү тазалаганга аракет кылалы деп атабыз. Башка айтканда биз орозо тутуп атканда жөн гана ашка калып эле эртеден кечке чейин ашка калып эле койбостон, ар бир жүрүм турумубуз, ар бир мүнөтүбүз, ар бир саатыбызды орозо кандай өтүп атат контролдоп, оюбузду контролдоп ушундай менен өткөрүшүбүз керек деп айтмакчымын да. Устаз, Алла ыраазы болсун. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Бул өтө ажайып чоң тема да. Мусулмандарга, көрүүчүлөрүңүзгө, окурмандарга бир жыйынтык сөзүңүз, бир дуаңыз болсун. Рахмат. Ушул ыйык Рамазан айында биз мындай мекендештерге кайрылып ушул нерсени айткым келет. Биз инсан болгондон кийин сөзсүз коомдун ичинде жашайбыз. Анан биз көбүнчө өзүбүз деле ойлоно бербешибиз керек. Биз орозо тутуп атабыз, биз өзүбүз орозо кармап, албетте өзүбүз үчүн көбүрөөк маани беребиз, бирок ошол эле мезгилде орозо айында элибизге, жерибизге, мамлекетибизге, эртеңки урпактарыбыз үчүн ушул ыйык Рамазан айында Аллах Таалага эң жакын, Аллах Таалага ушундай дуаларыбыз жетип турган ушундай мүнөттөрдө элибизге, жерибизге көбүрөөк дуа кылып, элибиздин эртеңки келечеги үчүн, өнүгүш үчүн көбүрөөк дуа кылышыбыз керек деп ушул нерсени
мекендешибизге айтып кетмекчимин. Ай, Алла разы болсын, оразаңыз кабыл болсын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биздин агайыбыз айткандай 7 баскычты айтып өттү. Өзгөчө жаштарга барыбызга үлгү өрнөк сабак болду деп ойлойбуз. Демек, биз китеп окусак, керемет Кыргызстан өнүп өскөн, окуган эл озот дейт. Кыргызстаныбыз күчтүү, бай, ыймандуу өлкө болсун деп тилек кылалы. Кудай буйрса эл башкаргандарга, журт башкаргандарга Кудай таала адилеттүүлүк, акыйкаттуулук насип кылсын. Кийинки эфирден жолугушканча саламаттаңыздар.